Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 64-сабак Дасторкон четиндеги университет программасынын 3-темасы. Конокту күтүү, конокко баруу адеби жөнүндө деген тема боюнча кыскача маалымат аласыздар. Анда эмесе видео сабакка көңүл буруңуздар. Конок күтүү, конокко баруу адеби жөнүндө. Алгач ушул теманын негизги планы менен таанышып алыңыздар. Кандай маалыматтарга ээ болосуздар? Коноктун ыйыктыгы, жакшы күтүп алуу, дасторкон салуу, чай, тамак менен тейлөө жана конокко барганда өзүн алып жүрүү жөнүндө. Кыргыз элинде конок тууралуу кеп болгондо ар дайым айтылып жүрүүчү кептердин бири канча бут кирсе ошончо кут кирсин дегендей, коноктун ыйыктыгы тууралуу азын-аулак кеп кылабыз. Коноктун сүйгөн тамагы бул үй ээсинин каш кабагы дегендей, алгач үйгө конок келгенде жаркылдаган каш кабак менен тосуп алууну балдар кыздарыбызга үйрөтүүбүз зарыл. Себеби келечекте турмушта алар дагы бир үйдүн ээси, кожоюну болушат эмеспи? Демек, үйгө келген адамды үйгө кириңиз, төргө өтүңүз деген сыяктуу сөздөрдү үйрөтүү менен бирге коноктун ыйыктыгын түшүндүрүү зарыл. Ошондой эле кыргызда конок деген сөз Кудайдын бир аты деп да айтышат. Демек, ызат да ошондой улук болууга тийиш. Конокту жакшы күтүп алуу, дасторкон салуу, чай, тамак менен тейлөө. Демек, урматтуу ата-энелер, биз дасторкон четинде баарлашканда сөзсүз түрдө уул кыздарыбызга дагы коноктун күтүү маданияты, ошондой эле аларга дасторкон салуу, чай, тамак менен тейлөө жөнүндө дагы сөзсүз түрдө балдарга айтып берүүбүз зарыл. Буудай наның жетишпесе да буудай сөзүң болсун дегендей, конок күткөндө кош келдиңиз, чайдан алыңыз, тамактан алып отуруңуз деп ал абалын сурап отуруу дагы бул конок күтүүдөгү эрежелердин бири. Конок күтүү кандай маанилүү болсо, конокту узатуу дагы ошондой эле маанилүү. Бата берүү, оомин кылуу, конокту узатуу бул дагы конокко болгон сый-урматтын бири болуп саналат. Конокко баруу адебинде мүмкүн болсо, кичине болсо дагы базарлык белек-бечкектерден ала баруу. Конокто болгондо үй ээсинин ал абалын, шартын түшүнүп, ошого жараша мамиле кылуу. Үй ээси бардар, турмуш шарты жакшы болсо, тамак ашын жеп, ачык маанай менен отуруу. Эгерде конокко барган үйдүн жашоо шарты оор болсо, көп балалуу болсо, тамактанганда да менден кийин да балдарына кешик калсын деп аяп мамиле кылуу да бул өзүнчө чоң бир адеп. Конокко барганда үйдүн ээсине жүк келбей тургандай өзүн алып отуруу, убакытты да туура пайдаланып, эмне максатта келгенин айтып, узак отурбастан максат милдетин түшүндүрүп, үйгө кайтуу, рахмат айтып, ден соолук каалап, үйүнө кайтуу да бул өзүнчө чоң бир адептүүлүктүн белгиси. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабакта сиздер конокту күтүү, конокко баруу адеби жөнүндө кыскача маалымат ала алдыңыздар. Эгерде үйдө улуу кишилер, ата-энеси же болбосо улуу адамдар жок болуп калган кезде конок келсе дагы, балдарыбыз конокту үйгө киргизип, астына калыңдап төшөк салып, чай коюу адебин дагы балдарга үйрөтүүбүз керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.